Jürining katışçılары, men bugün şu жерге katışıp oturup jönüne ketip kalsam köre bolboyt. Men bugün Suzak rayonunda 60 000 okuwçunun 3,5 ming aşkından aşıp muayimlattan, oşondoy эле бери азыр 100ге жакын muayimдердин атынан келдим. Бүгүнкү иш-чара негизинен өзүмдүн ой пикирим боюнча айтадыган болсом, бул жакшы жакка жылыштын башталышы деп эсептейм. Мына дин мекемелери менен, дин туткан адамдар менен muayimдин билим берүү тармагынын биргеликте отуруп алышып, астыга бир максат коюп, астыга жылуунун эң жакшы немеси. Мына өзүңүздөр аябай жакшы айтып келдиңиздер. Азыр мен Астанадагы бир сөздү айтып кетейин. Мына бүгүн көпчүлүк ажылар чыгышты, имамдар чыгышты, muayimдерге раатчылыктар айтышты. Көп ырасыздар. Ошондуктан мен жалпы отурган muayimдердин атынан сиздерге ошо muayimдердин эмгегин баалап, мээнетин баалап, ушундай бир чоң трибунада ушундай ыраазычылык айтканыңыздарга сиздерге да ыраазычылык айтып коеюн. Мен айтайын деген нерселердин көбүн Айнура кичине айтып кетти. Мен ошолорго кээ бирлерине токтолуп кетейин. Биз баардыгыбыз кандай гана маселе болбосун, диний багытта оюндар болобу, мектеп билим берүү мекемелери болобу, бардык нерсени түшүнүүчүлүк менен, биримдик менен, ынтымак менен чечсек абдан жакшы болот эле. Ынтымак, биримдигибиз жок болуп калып, чекеден өзүбүздүн жеке кызыкчылыгы, коомдук кызыкчылыкты, мамлекеттик кызыкчылыкты, жалпы кызыкчылыкты таштап коюп, жеке кызыкчылыкты болуп, кээ бир адамдардын аброюна тийип, кээ бир жерлерге барып, чоң конфликттер туудуруп койгон бул эң жакшы эмес. Мисалы үчүн мен жетекчи катары айтамын, кайсы дин уюмундан болсун, ал ислам дини болобу, бөлөк дин болобу, жөнүнө атыны болобу, баардыгын кабыл алам, баарына туура сөзүмдү айтам, туура багытымды берем. Болуп аткан ишти болуп атат, болбогон ишти болбойт деп айтам. Анан мектептерге барганда биздин мыйзамда ачык даана жазылган. Билим берүү мекемелерине барганда уруксат менен барыш керек. Уруксаты жок барбаш керек. Тем более могу пандемия учурунда атайын министрликтин буйругу чыккан. Мектепке окуучулар менен мугалимдерден маалыматтар киргизилбесин деп пандемия байланышты. Ушуга карабастан ар түрдүү окуялар болуп атат. Ошону мен жана айтып атканым, түшүнүүчүлүк менен билимдикте чечсек бул маселе чечилет. Арабызда мисалы үчүн форма боюнча айтып келгенибизде, формада мына форманын жөнүкөй жеринен чыгарган жок эчким. Формага теңсиздиктин деңгээлинен чыккан. Мына астында сөзлөрдө айтып кетти. Бай адамдарыбыз пайда болду. Колунда жок адамдарыбыз болду. Түрдүү адамдарыбыз болду. Окуучуларыбыз muayimlerimiz караганда 10 есе ашык кийинтип болот. Андан сырткары 2-3 окуучу жолсо бир класста окуучулар бири өтө баалуу кийимдер кийип атат, өтө баалуу сөйбөлөр таанып атат. Ошо себептен форма киргизилген. Буга форма ачышыбыз керек. Анан форма дегенде эле бул хижабы жок дегенди айтпаш керек. Конституцияда дагы, билим берүү мыйзамында дагы ачык даана жазылып турат. Баш кийимге чектөө жок. Баш кийимге чектөө жок. Ошол эле мезгилде баш кийимге чектөө жок болгону менен кээ бир жерлерде мажбурлап салын деген жерлер бар, мажбурлап чеч деген жерлер бар. Аларга барбаш керек. Ким ниет кылып, ким ыхлас кылып жолук салынса, ага жол каршылык кылбашы керек. Анан жолук салынбайм дегенде жолдо салынсам деген туура болот. Ушул нерселерди атайын айтып коеюн деп чыктым. Мындан сырткары тарбия, таалим, ынтымак, биримдик. Мен ушунчалык сүйлөгөндөргө ыраазы болдум. Баардыгы келип туруп, биз ушул жерде отурганда коомду тарбиялап атабыз. Коомдун келечеги балдарды тарбиялап атабыз. Буларды тарбиялап атканыбызда өзүбүз тарбиялуу болуп, өзүбүз үлгүлүү болуп, өзүбүз ошо айтар сөздөрүбүздү так даана айтып, анан туура эмес пикирлерди жаратпашыбыз керек. Эч качан мына өзүңүздөргө белгилүү, Сызак районунда көп мындай конфликттер болду. Ошонун артында жөн мен мугалимдер көчөтүп атат. Мени ошо азыр бүгүнкү күндө мага маселе коюп атат. Мен Сызак районунда ачык айтып коеюн, кече жакында бизден область боюнча райондордон жолу салынгандар боюнча маалымат бердилер. Бизде 4970 деп окуучубуз жолу салынып кеткенге биз чектеген деле жокпуз, эч нерсе кылган жокпуз. Ошол нерсени жанагы ар кандай дин уюм болобу, коомдук уюм болобу бизге барса биз айтып беребиз ушул нерсени. Анан өзүбүз жазабызды жана баш ийген мугалимдерге, баш ийген директорлорго өзүбүз тиешелүү жазаларыбызды беребиз. Ошон үчүн мындай нерсенин башталып калды. Мындан кийин азыр эчеге айтып атат, докладыбыздарыбыз бар деп. Ушуну ынтымакта, биримдикте ушундай чогулуштар тез болуп турсак, сөз түрүндө таасир берет. Мен базарда 7 жыл иштеп келдим. Мына менин мамамда тынчтык ашып турат. Биз ынтымакта, биримдикте бүт мектептерге барып, ушул нерселерди жана диний экстремизм, кылмыштуу ыкмастык боюнча, диний немелер боюнча биз жакшы чындыктар көргөнбүз. Мына бүгүн Сузакта иштеп атат, Жумсачы турат. Жумсачы дагы өзүнүн абдан жакшы пикирлери бар. Бүгүн абдан жакшы сүйлөдү. Bu kişi dagы форма боюнча сөз түрдө киргизишти.
себебі жаңа теңсіздік болбош керек. Ал эми баш кийим боюнча чектөө жок. Көңүл муңуздарга чоң рахмат.